мындай жагдай болуп атат да. Могу жерде сиздер ар кандай өзгөртүү түзөтүүлөрдү алып келип атасыз. Бюджеттик кодексти кабыл алып бергиле деп атасыздар. Ошол эле өкмөт боюнча мыйзамдарды кабыл алып бергиле деп атасыздар. Конституционный мыйзамдарды карап бердик сиздердин кабинет министрликтин үстүнөн. Бардык жанагыларды мүмкүнчүлүктү бердик. Сиздер цифралары менен жакшы мамлекетте өнүгүү бар. Бул жактан бүт бардыгын жана көмүскөдөн алып чыктыңыздар 19%га чейин, 74%дан 19%га. Бул чоң жумуш да. Бирок жергиликтүү бийлик жерлерде ошол эле айыл өкмөт райондун, областтын беркисинде бүт коррупциянын бардыгы ошол жакта болуп атат да. Эмне үчүн дегенде мен сизге айтып берейин азыр. Ошол эле Алабука району боюнча бир эле жана таза суу боюнча проектиңиздер, мисалы, мурунку Алабука айыл өкмөтү 300 миллиондой акча каражаты каралды. Бул Алабука, Сартала, Досу. 300 миллиондой акча каралып, азыркы күндө же суу жок, же башка нерсе акча каражаты жок. Ошол эле Өрктүү айыл өкмөтүнөн Кең кол деген жанагы. Ал жака дагы бир нече миллион акча каражатын бөлүп бердиңер, ошо өнүктүрүү фондунун акча. Ал жерде дагы эле суу жок. Андан сырткары ушундай эле акчага өнүктүрүү фондунан жанагы Көксерек деген айыл өкмөткө 5 айылга бир нече миллион акча каражатын бөлүп бердиңер, ал дагы жок. Эмне үчүн дегенде бул жактан силер цифраны жакшы көрсөтүп атасыңар, могу жерденчи. Мына биз бөлүп бердик, акча каражаты жергиликтүү жанага барды деп, а жергиликтүү жанагы бийликке жеткенден кийин акча каражаты урдалып, туура эмес натыйжалыс пайдаланып, эл ошол силердин бөлүп берген жанагы экономиканын монча пайыз өсүшүн көрбөй атат. Могу жерден телевизордон, жогорку кеңештен угуп коюп атат. А жергиликтүү бийлик, жергиликтүү ошону жеп, туура эмес натыйжалыс пайдаланды. Ошон үчүн качан контролдойсуңар ушуну? Качан ооздуктайсыңар ушу коррупцияны жана башка?